Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы жана М-банк эскертет. Азыркы убакта жеңил киреше убадасы менен алдамчылык учурлары көбөйдү. Сиздин коопсуздугуңуз үчүн кам көрүү менен келиңиз. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы менен чогуу түшүнүп алалы. Бүгүнкү күндө алдамчылар көбүнчө тез киреше менен элди алдап жатышат. Финансылык пирамидалар, исламдык инвестициялар, эми болсо Wildberries же Озон сыяктуу жумуштар. Wildberries жана Озондо кандай алдамчылык схемалар бар? Телеграмга жазышат. Саламатсызбы? Биз Wildberries HR бөлүмүнөн жазып жатабыз. Кошумча акча тапкыңыз келеби? Сизден товардын скриншотун жөнөтүүнү суранышат, анан шилтемени жиберишет. Алгач 250-500 сом мотивация үчүн которушат. Кийин барган сайын кымбатыраак товарларды сатып алууну суранышат. Акча корой берет, бирок айлык келбейт. Фейк сайттардын белгилери. Маанилүү, сизден кирүүнү сураган сайттын дарегин дайыма кылдат текшериңиз. Булар Wildberries'та, Озонда колдонбогон домендер. Сайт фейк экенин кантип түшүнсөңүз болот. Даректе VIP, XYZ сыяктуу шектүү белгилери бар. Кошумча тамгалар же сызыкчалар бар. Даректин жанында керектүү атайын белгиси жок. Фейк сайттарды айырмалоо тууралуу маалымат бул видеонун сүрөттөмөсүндө. Башка тез инвестициялар, жеке биржалар дагы бар. Сизден балансыңызды толтурууну суранышат. Кооз сандарды көрсөтүшөт, бирок акча чыгарууда комиссияны талап кылышат. Жыйынтыгы 1. Акчаңыз жок болот. Жогоруда айтылган алдамчылыктардан кантип коргонсоңуз болот? Бул 5 жөнөкөй эрежени эстеп калыңыз. Шектүү шилтемелерге кирбеңиз. Сайттын дарегин текшериңиз. Бир эле ашыкча тамга фейк. Карта маалыматыңызды жана SMS коддорду эч кимге айтпаңыз. Жеңил акчага ишенбеңиз. Чыныгы киреше заматта эле келе бербейт. Шектенсеңиз 102 кыска сандарына же болбосо тиешелүү банктын расмий сандарына чалыңыз. Бул видеону бөлүшүңүз. Өзүңүздү жана жакындарыңызды шулуундардан коргоңуз. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгы дайыма жардам берүү үчүн жаныңыздарда.